Үміт телестудиясының хабарчылары жана мен Нурастан Бактыбеков окуу жайдагы акыркы жаңылыктарды сиздерге жеткирүүнү баштайбыз. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкүлөрдөн кыскача. Коронавирус илдеттин алдын алуу үчүн университетте кандай чаралар көрүлүүдө? Быйыл окуу жайда 38 адистик аккредитациядан өтөт. Эл аралык дараждагы спорттун чебери боксчу Алмазбек Райымкулов студенттер менен пикир алышты. 10 студент жана 1 окутуучу академиялык мобилдүүлүк боюнча Батыш Чек университетине сапар алышты. Ош шаары боюнча өткөрүлгөн волейбол мелдешинде университеттин командасы мыктылыгын көрсөттү. Тагыраагы студент кыздар командасы 1-чи орунду, эжекелер курама командасы 2-чи орунду багындырып, уюштуруучулардын белектерине ээ болушкан. Таймашты Ош шаарынын мэриясы жана спорт комитети аялдардын эл аралык майрамына карата уюштурган. Турнирге шаардагы мекеме, ишканалардан жалпы 18 команда катышкан. Кошумчалай кетсек, буга чейин Кыргыз-Өзбек университетинде жождор аралык волейбол боюнча өткөн кыздар ортосундагы достук таймашында да Ош Мунун командасы алдыңкы орунду багындырган эле. Коронавирус илдети бүгүнкү күндө дүйнөнү кооптонтуп жаткан учуру. Алсак адамдан адамга аба аркылуу жугуп, өпкөнүн сезген ишин алып келет. Аталган вирус алгачкы ирет Кытайдын Ухан шаарында катталып, ошол убакыттан тарта дүйнөгө кулачын кеңири жаюуда. Ал эми бул илдеттин алдын алуу үчүн окуу жайда кандай иш-аракеттер жүргүзүлүп жаткандыгына Дурусбек Акылбек уулу кызыгып көргөн. Бектурсун Касымалы уулу Кыргыз-Кытай факультетинин 3-чү курсунун студенти. Ал 2019-жылдын сентябрь айында Кытай Эл Республикасынын Ухан шаарына окууга жөнөп кеткен. Бирок ал учурда шаарда бул илдет жок болчу. Анын айтымында 2020-жылдын 20-январында аталган шаар толугу менен карантинге алынып, аба каттамдары токтотулган. Ошондой эле окуулар жабылып, атайын дарыгерлер белгиленген убакыттарда дене табын текшерип, оорунун алдын алуучу бет каптарды бекер таратып турушкан. Ал эми 2-февралда Бектурсун жана аны менен бирге 17 студент Кыргызстанга алынып келинген. Алар 14 күн карантинде болуп, вирустун белгилери жоктугу аныкталган соң үйлөрүнө кое берилген. Вирус пайда болгон шаар жабылып калган убакыт биздин баягы каникул убакыты келип калган. Ошондуктан биз общагада өз отуруп, окуп жаткан элек. Окуп жатып, шаар жабылып калганда биздин университет бизге бир сере түшүндүрүп айткан, кантсе болот, кантсе анткенсе болбойт деп. Жана 2-февралда 2020-жылы биз кайра Кыргызстанга кайтып келгенбиз. Кыргызстанга кайтып, Бишкекте военный госпиталь 2 жума жаттык. 2 жума жатып ал жерде полный обследование болуп, текшертилип, баягы вирус жок, таза дегенден кийин гана бизге кое беришкен. Бул илдет азырынча өлкөдө каттала элек. Деген менен Ош мамлекеттик университети оорунун алдын алууга чукул чечимдерди кабыл алып, бир нече иш-чаралар аткарылган. Бардык факультет колледждерде жана жатаканаларда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, атайын вирустун алдын алуу үчүн 35 имараттын ар бир кабатына дезинфекциялоочу антисептикалык суюктуктар орнотулган. Мындан сырткары Чарба департаментинин кызматкерлери окуу корпустарында жууп тазалоо иштерин күнүнө 2 рет жүргүзүп жатышат. Ал жерде тиешелүү медициналык аралашмалар, башкача айтканда оорунун алдын алуучу каражаттар бар. Чарба департаментинин кызматкерлери жууп тазалоо иштерин 2 маал жүргүзүп жатат. Ал жерде тиешелүү медициналык аралашмалар аркылуу полдор жуулуп атат, чаңдар арчылып атат, дезинфекциялык иштер коридорлордо, ажатканаларда, окуу класстарында, окуу корпустарында бардык жерлерде жүргүзүлүп жатат. Ал эми медицина кызматкерлери аталган ооруну жуктуруп албоо үчүн эң эле биринчи орунда өздүк гигиенаны таза сактоону жана колду тез-тез самындап, же антисептик аркылуу жууп турууну эскертишет. Аны менен бирге эл көп чогулган жерден оолак болууну жана бөлмөнү убактысы менен желдетип турууну кошумчалашат. Бир жерде топтолуп узак убакытта турбаш керек. И личная гигиена, опять же, кармап кол менен окуу жайга кирип баратканыңда эшикти ачасың, маршрутка менен келесиң, колуңду бат колду жууп туруш керек. Самындап, минимум 20-30 секунд. Учурда коронавирустун алдын алуу үчүн факультеттерде куратордук сааттар байма-бай өткөрүлүп жатат. Бул вирус тууралуу учурда студенттердин жана мугалимдердин маалыматы жетишээрлик жана алдын алуу үчүн антисептиктерди колдонуп жатышкандыгын айтышат. Бизнес жана менеджмент факультетинде Кудайга шүгүр бардык маалыматтар тарап, мугалимдер ар бир кураторский часта саатта өзүнүн сабагын өтүп, кандай сактануу керек, кайсы эрежелерди сактоо керек бардыгын түшүндүрүп атат. Коронавирус жөнүндө бизге мугалимдерибиз дагы эле көптөгөн немелерди берип атат, маалыматтарды.
ошол өзүңөргө сак болгула дейт, адам көп жерге барбагыла дейт, маска тагып жүргүлө деп атат. Ооба, коронавирус боюнча өтүлүп атат. Ошо мындай маска таккыла деп кураторлордон өз ара мындай чаралар көрүнүп атат. Гигиена кантип сакташ керек, коомдук жайларда өзүн кантип алып жүрүш керек, иммунитетти кантип көтөрүш керек, ал боюнча толук маалыматтарды берип экенбиз. Ооба, биздин университетте коронавирус боюнча алдын алуу боюнча бардык чараларды көрүлүп жатат. Бизде Иман лицейинде антисептик боюнча күндө тарбиялык саат өтүлүп атат. Ар бир сабактын башталышына 10 мүнөттөн класс жетекчилер, тарбиячылар бүт түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Акыркы маалыматтарга таянсак, учурда аталган илдетти жуктуруп алгандардын саны 115 миңге чамалап, каза болгондор 4 миңден ашты. Анын ичинен 60 миңдей жаран айыгып чыкты. Ошондой эле учурда аталган вирустун алдын алуу максатында өлкөдө, анын ичинде Ошмуда массалык иш-чаралар убактылуу токтотулду. Дурусбек Акылбек уулу, Дарманбек Жаңыбай уулу, Ошмо жаңылыктары. 10 студент жана 1 окутуучу академиялык мобилдүүлүктүн негизинде Батыш Чех университетине сапар алышты. Алар менен окуу жай башчысы Кудайберди Кожобеков, эл аралык байланыштар департаментинин директору Абдыганы Абдуалиев, Батыш Чех университетинин Ошмудагы координатору Эрлан Камалов жолугуп пикир алышты. Жолугушууда окуу жайдын ректору студенттерге ак жол каалап, мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, жакшы тажрыйба топтоого чакырды. Белгилей кетсек, 2016 жылдан бери Батыш Чех университети менен эки тараптуу келишимдердин негизинде академиялык мобилдүүлүккө 80ге чукул студент, 30дан ашуун окутуучу билим сапарында болуп келген. Алсак университетте бир жылда эле 300дөй билим алуучу бир же 2 семестрге чет өлкөгө мобилдүүлүктүн алкагында же түрдүү программа менен окуп келишет. Мындан сырткары Ошмуга мобилдүүлүк боюнча келген чет өлкөнүн билим алуучуларынын саны да өсүүдө. Ошмо мамлекеттик университетинде ушул жакынкы алыскы чет өлкөлөргө мобилдүүлүктүн алкагында 1 семестрге, 2 семестрге чыгып окуп келгенге мындай бир абдан жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Биздин дээрлик Европанын 10 чакты окуу жайы менен, СНГ окуу жайлары менен, Турциянын, Кытайдын окуу жайлары менен келишимдерибиз бар. Ошол келишимдерге ылайык бир мезгилде университеттен бир 300дөй студент ошо чет өлкөдө окуп жүргөн болот. Жалпы караганыбызда азыр эле биз мына Батыш Чех университетине биздин 10 студентибизди, магистранттарыбызды жиберип атабыз. Быйыл университетте 38 адистикти аккредитациядан өткөрүү каралууда. Ал үчүн окуу жай көз карандысы агенттиктер менен келишим түзгөн. Мында аттестациялоодон өтө турган программалардын сапаты мамлекеттик стандартка жооп бериш керек. Бүгүнкү күндө даярдыктар көрүлүп, ага кабарчыбыз көп болгон. Университетте жалпысынан студенттер 121 багыт боюнча билим алышат. Жыл сайын 30дан 40ка чейин программа көз карандысыз аккредитациядан өтсө, быйыл 38 программа каралган. Жана 3 агенттик менен келишимге кол коюлган. Алар Казакстандын НАР, ошондой эле АОПО жана Эднет агенттиктери. Эднет агенттигинен 19 программаны өткөргөн элек. Андан кийин ошол эле агенттиктен АОПО агенттигинен 18-жылы 31 программаны өткөрдүк. Былтыр 28 программаны өткөргөнбүз, быйыл 38 программаны даярдап атабыз. Кудай буйрса, апрель айында 2 агенттик менен 20 апрелден 25 апрелге чейин 2 агенттик менен иштеп ошол өнөктүктү ишке ашырабыз. Ал эми көз карандысыз аккредитация 2 этапта өтөт. Биринчи этап ички баалоо болуп, мында окуу жайдагы аккредитация жана билим берүү сапатынын департаменти тарабынан профилден бардык документтери текшерилет. Экинчи этапта болсо келишим түзүлгөн агенттиктер атайын критерийлердин негизинде ар тараптуу карап чыгып баалашат. Жыйынтыгында аккредитациядан өткөн адистикке 5 жылга кепилдик берилип, бүтүрүүчүлөргө квалификациялык диплом берүү укугуна ээ болот. Ал тиешелүү агенттиктер отчетту карап көрүшүп, андан соң ошо өздөрүнүн графиктери боюнча биздин Ошмуга келишип, тышкы баалоону өткөрүп кетишет. Тышкы баалоодо агенттиктердин да өздөрүнүн ошол тышкы баалоону өткөрө турган методдору бар. Ошолордун ошо негизгилеринен болуп, бул биздин окуу методикалык документтерибизди, жалпы эле нормативдик документтерибизди
карап көрүшөт канчалык деңгээлде даярдалгандыгын. Ал эми бул жылы аккредитациядан окуу жай боюнча эң көп атистик математика жана информациялык технологиялар факультетинде өтөт. Тактап айтканда 7 бакалавр, 5 магистратура программалары. Буга байланыштуу жамаат учурда атайын талаптардын негизинде иш кагаздарын, отчетторун даярдап бүтүп калышкан. Бүгүнкү күндө даярдыктын 95% аткарылып калды. Биздин окуу программалар өздүк отчетторун окуу бөлүмүнө сапат департаментине тапшырууну алдында. Эртеңден баштап ушул отчетторубузду НААР аккредитациялык агенттигине жөнөтүүдөбүз. Эске салсак, өлкө аймагы боюнча алгачкылардан болуп 2012 жылы ОШМУнун экономика адистиги көз карандысыз аккредитациядан өткөн. Нурзада Адылбекова, Чыңгыз Маматаев, ОШМУ жаңылыктары. Чоң спортто ийгиликке жетүү үчүн максатты так коюу керек. Мындай оюн эл аралык даражадагы спорттун чебери, Кыргыз Республикасынын спортуна эмгек сиңирген спортчу Алмазбек Райымкулов окуу жайдын студенттери менен жолугуп, баарлашууда айткан. Жолугушуу педагогика, психология жана дене тарбия факультети тарабынан уюштурулган. Негизги максат жаштарды чоң спортко үндөө жана аларга стимул берүү. Мында алгач окуу жайы жетекчиси Кудайберди Кожобеков сөз сүйлөп, Алмазбек Райымкуловго ыраазычылыгын билдирген. Ал эми жолугушуунун жүрүшүндө мушкерге студенттер тарабынан ар тараптуу суроолор берилген. Ошондой эле спортчу өз кезегинде билим алуучуларды ар дайым спорт менен алектенип жана аны өнүктүрүп, өлкөнүн желегин мелдештеде желбиретүүгө чакырды. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайт. Башка маалыматтар менен YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан тааныша аласыздар. Сиздер менен Нурастан Бакытбеков болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө. İnsanlar ар бир көздөгөн максатына 99% эмгеги менен жетип, ийгилик жаратышат экен. Дал ушундай талыкпаган эмгеги менен чет өлкөдө тагыраагы Германия мамлекетинде билим алып келген математика жана информациялык технологиялар факультетинин студенти Автандил Максатбек уулу менен майып курабыз. Саламатсызбы, Автандил, студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы, чакырганыңыздар үчүн кубанычтамын. Негизинен Германия мамлекетинде окуу системасы татаалдашат. Айтсаңыз, ошол билим берүү системасы кандай экен, өзгөчөлүктөрүн айырмачылыктарын айтып кетсеңиз. Албетте, Европа мамлекеттеринде, бардык эле Европа мамлекеттеринде окуу системасы биздикинен өтө айырмаланып турат. Мисалга алып кетсек, бизде студентке учебный планды, 1 жылдык учебный планды түзүп берет. Мисалы үчүн 5 предмет болсо, 5 предметти окууга биз мажбурбуз да 1 жылда. А Германия, Европа мамлекеттеринде болсо, ал жакта совсем башкача. Ал жакта биз өзүбүз предметтерди өзүбүз тандайбыз, бирок өзүбүздүн факультетибизге тиешелүү гана предметтерди тандайбыз. Абдан жакшы, ошол Германия мамлекетине барып калышыңызга ким себеп болду, эмне түрткү болду? Деги эле баруу жолдорун айтып кетсеңиз. Биринчисинен айта кетсем, ОШМУ университети себепкер болду. Ошондой эле Erasmus Plus программасы менен ал жака барып келдим мен. Erasmus Plus программасы бул студенттерге өтө жакшы программа деп эсептейм. Себеби барып келүү, кеткен жол кире, даже окуусу бекер болот. Erasmus Plus программасы боюнча кичине айта кетсем, бул программа 2014-жылдан бери иштеп келе жатат. ОШМУ мамлекети бул биз 2019-жылы Германияга барганыбызда биринчи жолу Германия факультети менен, Германия мамлекети менен партнер болушту. Ошондуктан биз ОШМУ университетинен 3 студент бардык. 3 студент барып ал жакта окуп келдик. Абдан жакшы. Билим алып келген соң, ошол сизде кандай өзгөрүүлөр, пландар болуп жатат? Албетте, ар бир адам чет мамлекетке чыкканда алар, мисалы мен Германияга барардын астында Германияны башкача элестетчүмүн. Бирок баргандан кийин ал Германия өтө кичипейил, меймандостугун, бизге кылган мамилесин, эң главный алар пунктуальный болушат экен. Ошол мага өтө жакты. Анан кийин бул Германияга барып келгенден кийин өзүмдө өтө көп пландар бар. Азыр мен 3-чү курста окуйм. 4-чү курста Кудай буйруса Германияга магистратурага тапшырам деген ойлорум бар.
Абдан жакшы, тилегиңиз орундалсын. Рахмат. Анда ошол азыркы учурда жаштар арасында сыртка чыкка, чет өлкөгө билим алууга кетип жаткандардын саны өтө арбында. Ошол нерсенин бизге канчалык деңгээлде зарылчылыгы, кереги бар? Албетте, мен ар бир студентке кааларым чет мамлекетке чыгып окуп келүүнү өзүнүн бул деле студенттик жашоонун бир элеси деп эсептейм. Себеби чет мамлекетке чыгып окуп келүү деген бул деген өтө чоң жетишкендик деп да эсептейм. Чет мамлекетке чыкканда булар алардын культурасын, алардын окуу системасын жана инновацияга даяр болушат. Бизде Кыргызстанда окуу системасы башкача. Кудай буйруса, бизде дагы Кыргызстанда Европанын системасын өтөт деп ойлойм. Ошондуктан ар бир студент башка мамлекетке барып ал жакта окуп келсе, ал ошондой өзгөрүүгө даяр болот дагы. Даяр болот. Андай жакшы. Негизи сиз өзүңүз канча тилде эркен сүйлөйсүз? Анан ошол немис тилин өздөштүрүүдө кайсы тармактарды көбүрөөк колдондуңуз? Өзү негизи немис тилин окууда биринчиден биз Ошму университетинде окудук. Плюс дополнительно мен курстарга бардым. Бу Ошму немис тилин үйрөнүүгө себепкер бул Сарыкбаева Жумагүл эжеке. Сарыкбаева Жумагүл эжеке биз окубайбыз деп сабактан ар бир студент эми сабактан жалкоолонот да. Жалкоолонгондо бул Сарыкбаева Жумагүл эжекебиз бизге ар дайым мотивация берип, ушу Германияга барып окугула деп, ушу бизди жөнөттү деп эсептейм. Ошол Германияга барып билим алып жатканда, ошол тилден сиз канчалык кыйналдыңызбы? Албетте, экинчи курсумда мен бу экинчи жолу барышым Германияга. Биринчи барганымда Ференжок деген программа, бу программа атайын студенттер үчүн 3 айлык иш берилет. Ал иш сен 3 айда Германияда иштеп, языковое знанияңы жогорулатсаң болот. Ошонун себебинен мен Германияда немистер менен иштеп, немистер менен сүйлөшүп, эркин сүйлөшүп, немис тилими жогорулатып, анан бул жактан кайра келип, экинчи курста бул жакта конкурс болгон. Конкурстан ошонун себебинен гана өттүм деп эсептейм. Негизинен ошол биринчи барып келгениңизди пайдасы өтө чоң. Ооба. Келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Тилектериңиз ордунабыз. Рахмат. Ал эми бүгүнкү биздин экинчи каарманыбыз учурда Казакстан мамлекетинде билим алып жаткан Наргиза Анарбай кызы менен байланышка чыкканбыз. Салам достор. Биз Ош мамлекеттик университетинин журналистика дисциплинидеги 3-курс курсунун студенттерибиз. Биз учурда Нур Султан шаарындагы Евразия улуттук университетинде мобилдүүлүк боюнча окуп жаткан учурубуз. Ооба, негизи бул жакка бир семестрге окууга келгенбиз. Ал эми кыргыз-казак дээрлик окшош эле эл болгонубуз үчүн бул жакка көнүп кетишибиз эч кандай кыйынчылыкка турган жок десек да болот. Ал эми элдери ушунчалык жылуу кабыл алышып, студенттер менен деле бат эле аралашып кеттик. Бул жакта негизи билим берүү системасын айтсак, баарысы электрондоштурулган, студенттерге мүмкүн болушунча баардык шарттар түзүлүп берилген. Ал эми студенттер ошол шарттарды пайдаланып калганга ушунчалык жигердүүлүк менен аракет жасашат десем дагы болот. Себеби алар ар бир бош убактысында улам жаңы нерселерди үйрөнүп калганга, жок эле дегенде китеп окуп калганга аракет кылышып жүргөнүн байкадык келгенден бери дээрлик көпчүлүгү. Ошондуктан айтар элем, сиздер дагы эч качан жалкоолонбоңуздар, китеп окуңуздар, тил үйрөнүңүздөр. Ооба, биздин окуу жайда чет өлкөгө чыгып окуп, өзүңдүн дүйнө таанымыңды жогорулатканга бардык шарттар түзүлгөн. Ошол мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып барыңыздар, чет өлкөгө чыгыңыздар, окуңуздар, жана ошондой эле өзүңүздөрдүн дүйнө таанымыңыздарды жогорулатыңыздар. Эми биз бул жакта окуп жатканыбызды алдыбызга койгон максаттарыбызга болгон кадамдардын эң алгачкыларынын бири деп эсептейбиз. Ошондой эле бул жака келишибизге себепчи болгон окуу жайга жана ошондой эле окутуучулар жамаатына жана ата-энебизге ыраазычылык айтабыз. Казакстандан Кыргызстанга салам. Тил үйрөнүп, чет жакта билим алуу учурда жаштар арасында тездик менен өнүгүп келе жатат. Эгер сиз дагы дал ушул студенттердин катарын толуктайм десеңиз, анда сизди тил үйрөнүүгө чакырабыз. Сиздер менен мен Айдан Амалбек кызы болдум. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча амандыкта бололу.
Салам достор, сиздер менен кайрадан билесизби рубрикасы. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз өзгөчө болмокчу. Анткени бүгүн бизде сонун белектер, булардын ар бири сиздер үчүн эң керектүү. Ошмо жөнүндө толтура маалыматтар камтылган белектер сиздер үчүн болмокчу. Эгерде сиздер ушул белектердин ээси болууну кааласаңыздар, анда биздин суроолорубузга туура жана так жооп бериңиздер. Анда эмесе биздин алгачкы сурообуз 202 көз канча кишиге таандык? 202 көз канча кишиге таандык? 101 кишиге болуп калабы? Ооба. 202 көз. Бир эле кишиге таандык. Рахмат. 202 көз канча кишиге таандык? 202 көз? 101ге? 202 көз канча кишиге таандык? Адамга же чоң кишиге? 202 көз канча кишиге таандык? 202 көз 1 кишиге таандык. 202 көз 1 кишиге таандык. Сизге чоң рахмат. Бул Ош мамлекеттик университетинен сизге делек. Рахмат. Биздин экинчи суроо, Ош мамлекеттик университети качан ачылган? Ош мамлекеттик университети качан ачылган? 93 Можно. Ош мамлекеттик университети качан ачылган? Дели. 39-жылы ачылган. Сизге Ош мамлекеттик университетинен делек. Рахмат чоң. В общем, Ош мамлекеттик университети 39-жылдары 1900. Саламатсызбы? Сизге жөн берсем болот. Ош мамлекеттик университети качан ачылган? 1939-жылы. Сизге чоң рахмат. Бул Ош муратынан. Рахмат. Чоң рахмат. Ош мамлекеттик университети качан ачылган? Ош мамлекеттик университети 1917-жылы деп ойлойм. Биздин акыркы суроо, өрдөк суга кайсыл буту менен түшүп, кайсыл буту менен чыгат? Курук буту менен түшүп, суу буту менен чыгат. Рахмат. Өрдөк суга кайсыл буту менен түшүп, кайсыл буту менен чыгат? Курук буту менен түшүп, өл буту менен чыгат. Сизге Ош мамлекеттик университетинин атынан Өрдөк сууга кайсы буту менен түшүп, кайсы буту менен чыгат? Оң буту менен. Суу буту менен түшүп, кайсыл буту менен чыгат? Каалаган буту менен түшөт го? Каалаган буту менен түшөт го? Саламатчылык. Өрдөк сууга кайсыл буту менен түшүп, кайсыл буту менен чыгат? Эки буту менен түшүп, эки буту менен чыгат. Өрдөк сууга кайсыл буту менен түшүп, Курук буту менен кирет да, суу буту менен чыгат. Ошону менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Эгерде биздин YouTube каналыбызга каттала элек болсоңуз, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Саламатта калыңыздар.